Мамлекеттик тил өз ара түшүнүүнүн, улуттук адабияттын гана эмес, мыйзам чыгаруунун жана мамлекеттик башкаруунун тили. Бирок албетте мүчүлүштүктөр да жок эмес. Алдыда эне тилибизди дагы өнүктүрүп, аны илимдин, жаңы технологиялардын тилине айлантуу милдети турат. Маданиятыбыз, техникабыз, илимизде ар тарапта өнүктү. Бирок дагы ошондой болсо дагы көмүскөдө биздин өзүбүздүн тилибизди жоготуп коюу дараметине жетип келдик. Ошондон улам болсо керек да, мына быйыл 33 жыл болуп атат. 33 жылдын ичинде ушул маселе козголгондуктан колго алынып, кыргыз тил деген маселе көтөрүлүп, ошо кайрадан кыргыз тилин, бул жеке эле кыргыз тилин жөн эле кыргыз элине даңаза кылуу эмес. Бул түшүнгөн кишиге ушул эл, ушул Кыргызстандагы эл, кыргызстандыктардын бардыгы тең кыргыз тилинде сүйлөө маданиятын өнүктүрүү. Бул адамдын ички интеллектуалдык деңгээлин бийиктикке көтөрүү деген биринчи негизги ошол нерсени билүү керек. Япониядан келген Харука Сатами 25 жашта. Ал Бишкекке келгенине 6 ай болду. Харука Сатами бул аз убакыт ичинде кыргыз тилин өздөштүрүп үлгөрдү. Жакын адамдары менен кыргызча гана сүйлөшүүгө аракет кылат. Учурда кесиптик лицейде ыктыярчы болуп эмгектенүүдө. Мен азыр волонтер болуп иштеп жатам лицейде. Ушул жерде япон тамакы үйрөттүм. Окуучуларга үйрөттүм. Ошондуктан кыргыз тили окудум. Биринчи жолу жолуккан киши менен жакшы сүйлөшүү, антикени ар суроо окшош. Мисалы, каякта келдиңги, атыңыз ким, канча жаштасыз, турмушу чыккансызбы, ошондой. Бирок көп сүйлөшкөндөн кийин түшүнбөй. Ошондуктан дагы кыргыз тили окугум керек. Ал эми Самуэль Грикс 3 жылдан бери Бишкекте салттык музыка жана фольклор кафедрасында 3-курста окуйт. Өзү Англиядан болсо да 6 жыл Кытайдан билим алган. Ал жактан кыргызстандык жакын досторду таап, ала тоо жөнүндө биринчи жолу угуп кызыктар болот. Ошентип Бишкекке келип кыргыз тилин тереңдетип үйрөнө баштаган. Кыргыз маданият ооз эки чыгармачылыгы аябай бай. Башка өлкөгө караганда эң бай, ичиндеги салтуу психология, салтуу философия бүт баары бар. Ошо кыргыздарды тааныш үчүн, билиш үчүн сөзсүз түрдө аз болсо дагы ооз эки чыгармачылыгын билиш керек. Ошо аны тереңирээк билиш үчүн келдим. Ой, кандай сүрөт кечирдиңиз го? Ошо аябай сени издеп жүрдүм эле. Эмнеге? Ошол кылкыяктан жардам керек болуп атат. Самуэлдин кыргыз тилине болгон кызыгуусу күч. 3 жыл ичинде бул тилди эркин сүйлөп өздөштүрүп жетишти. Бирок көпчүлүк жерде ага кыргыз тилинде эмес, орус тилинде кайрылышат. Муну ал кыргыз тилине болгон кайдыгерлик деп баалайт. Oyum alбетте кишилер көбүрөөк кыргызча колдонсо жакшы болмок деген ойдомун. Бирок орусча сөзсүз аябай керектүү бир тил. Ал да аябай кооз бир тил. Башка элдерге барып кыргызча сүйлөсөңүз түшүнбөшү мүмкүн. Же түшүнүшпөйт. Анан Орусияга барып, башка өлкөлөргө барып орусча сүйлөсөңүз балким көбүрөөк кишилер билишет да. Бирок кыргыз тили мен биздин деп айтам, мен өзүм кыргыз эмесмин, бирок биздин эле тилибиз да. Сөзсүз сыйлаш керек. Ата-бабаларыбыздын бизге калтырган мурасын мындай сыйлаш керек. Ошо тил менен кыргызбыз да. Кыргыз тил күнү жыл сайын 23-сентябрда белгиленип келет. Маселен, окуу жай, мекемелерде тилге арналган ырларды окуу, сынактарды өткөрүү, майрамдык иш-чаралар, албетте кандайдыр бир деңгээлде мамлекеттик тилди даңазалоого түрткү болот. Айдай Ташыбекова, Жумабай Исманалиев, СТВ.